сиздер мына бүгүнкү иш чарабыздын экинчи бөлүгүнө өтүп атабыз. Биринчи бөлүгүбүз жана коюлуучулук боюнча болду. Андан кийинки экинчи бөлүгүбүз ошо Кыргызга тиешелүү болгон нукура ошо тамак ашы боюнча тааныштырып өтөлү. Могу эң биринчиден нандан баштайлы. Могу борсок. Бул дагы кыргыздын аябай сүйгөн тамагы. Нандардан биринчи орунда турган ошо борсок. Биз такай борсоксуз эч жакта той бербейбиз. Бул борсок болсо ушул үй ээсинин колунан чыккан тамак. Андан кийинки нандардан могу каттама дагы бул биздин Кыргызда муну кээ бирлер жасабай эле атышат, бирок көпчүлүгү азыр ушул каттама деген бул ден соолукка да пайдалуу деп азыр кайра ушул каттамага өтүп атат да азыр. Бул каттаманын эмеси ким жасалды эле? Малика. Мунун автору ошо Маликанын колунан чыккан. Биздин ошол группабыздагы узайымдардын бири ошо Маликанын колунан чыккан. Малика да сеники бизге тааныштырып бердиңби? Кайсылар? Могу дагы Кыргыздын ата бабасы ичип келген максым. Кадимкиде талкандан жасалат, бул ачтырып жасалган ошол максым тамагы. Ал деген луз жаса. Айтып, жок мен айтып. Жок, максым. Даамашылып калды. Бул болсо деген ошол Кыргызга тиешелүү суусундук максым. Бул дагы ошол талкандан жасалат. Талканды биринчи буудайды куруп алып туруп, аны деген тегирменден тартып, же болбосо илгерки ата бабаларыбыз муну жаргылчактан өткөргөн. Анан ошол жаргылчактан өткөн талканды болсо жарма кылып жасап, муну бир күн ачытылат. Ун чалынат, буга куурулган ун чалынат дагы. Анан ачытып жасалган бул аябай организмге пайдалуу тамак да. Кыргызга ден соолугуна пайдалуу тамак. Андан кийинки жуурга куюлган май менин колуман чыккан. Өрдөк катарында болуп атпайбы? Бул ичи кадимки эле май, сары май. Биздин ошол муну деле ошол кыргыздар биргетен жеп келишкен, ден соолукка аябай пайдалуу. Мына бул бөөндөгү май, бөөнгө куюлган. Бул дагы сары май. Ошо кадимки эле уйдун сүтүнөн иштетилип чыккан сары май. Бул жерде чөбөгө бар болчу. Чөбөгө. Ушул чөбөгө да ошол майдан, каймактан сыскырылып, анан майын куюп алгандан кийинки калдыгы чөбөгө деп аталат. Бул чөбөгө да аябай даамдуу, организмге пайдалуу тамак. Муну дагы жеген адамдар, мунун ата ушулардын баарын жеп келген үчүн организмде таза болгон, жана өт оорулары болгон эмес, ден соолукка пайдалуу да. Могу мыкчыма талкан деп, бул дагы менин колуман чыккан, бул да каймак. Каймакка талканды мыкчып жасалган. Кадимки көөлөдүп мыкчымай деп балдарга карматып коюп, балдар аябай жешчү, кичине балдар. Кийин да бул да унутулуп баратат да. Ушу дагы кайра эске келип, кайра иштетилинбей, кайра жандансаң, бул аябай организмге пайдалуу да. Топтукталып жүрөт. Анан курут. Бул ошол менин колуман, бул дагы ошол малдын сүсмөсүнөн жасалган, могу сүсмө ошол менин колумдегим, мындай уйдун айранынан жасалган. Сүсмөнү дагы ата бабаларыбыз шорпого куюп эметип кошуп ичкен, аксерке кылып. Жана көжөгө, жармага катыктап ичишкен, акшак жарма деп азыр ал ичпей калат. Ошо акшак жарма да аябай пайдалуу организмгечи. Ошол негизги эле биздин ошо максатыбыз ошо унутулуп караткан Кыргызга тиешелүү нукура тамак ашты кайра жандандыруу деген ниет менен жанагы туризм өнүктүрүү боюнча ошо айылыбыздын дагы салымы ошол өнүктүрүү. Жалаң Кыргызга эмне тиешелүү болсо, ошону жандандыруу негизги максатыбыз ошол да. Андан кийин мына бул малдын өпкөсүнө куюлуп жасалган, буга сүт куюлуп, май кошулуп жасалган. Бул Клара деген биздин ошол группабыздагы узайымдын колунан жаралган олобо. Олобо деп айтылат, негизи Кыргыздын. Могу уус да ошо Клараныкы? Жок, меники. Уус Маликаныкы, чучугөккө ошо Маликага тиешелүү, ошо Маликанын колунан жаралган оокаттар. Анан могу чакчак. Мындай айтпай кеткен турам, ушу дагы менин кол эмгегиммен жаралган оокат. Бул дагы ошол бизге тиешелүү эмес, бирок ошо биздин жеп жүргөн оокатыбыз да. Чакчак деп коебуз. Анан кыргызча аталышы деле ошо чакчак эле болуш керек. Чакчак боюнча эле айтып жүрөбүз. Оромо. Мына оромону да ошо Айсада деген эме мант өкөнү ушул кызыбыздын колунан чыкты. Ошо биздин группабыздагы узайымдардын бири. Бул киши дагы ошо сеп менен жалаң кол өнөрчүлүк, кыздардын себи, курактар менен алектенген узайым. Көжө. Мына көжө деп Гүлпананын колунан чыккан. Бул Гүлпана да ошол узайым жанагы сеп менен кыздардын себи менен алектенген узайымдардын бири.
bozo. Bizden aktalanın bozosu. Elma Kamsa oşo Gülpananın kolundan çıkan. Nakta arpadan. Bu da neyse ilgetki ata-babalarımız bulutun köp saltı biçkende jana öttөгü taştарды өлтүрөт şu bozonu göğüşçükenen kийinçerek bozoga mani berбей kalmadık mı? Bozonu içpей kaldı. Kuday buyursa oşo tilekler işki aşkına vaktagay biz de onu gayra jandandırам деп atпай ушулардын baары жанданып калса биздин өзүбүздүн эле организмибизге жакшы экен ден соолугубузга. Кийинки кыргызыбыздын ошо кыргыз боюнча сакталып калгандыгына ошонун баарына ушу тамак ашыбыздын аябай пайдасы зор да. Тамактын баары унутулуп баратпайбы? Unutulup атат. Дагы Эсенбежен токочу. могу эсенбе эженин Ayran. Акшак жармасы, токочу ошолордон. акчакча могу эле же. Tini. Mına mı? Ошол эсенбе биздин да ошол арабыздагы улуу сулуу эжебиз ушул тиги узайым колунан баары келген жанагы кийип турган кийимдерибиздин баары ушу кишинин колунан чыккан. Могу кыздар кийген көйнөктөрдүн баары ушундай киши кандай иш чара болсо ошого тигиле турган көйнөктүн баары ушу кишинин колунан чыгат. Могу да ошол акшак жарма Супер уз. жарманын жанагы талкандын кесегин мындай кесегин өзүнчө бөлүп алып туруп ошону кайнатып анан бул ачтырбайт. Анан буга деген сүзмө кантыктап туруш деген аксак жарма деп коет негизи аталышы. Ошо эсенбеженин колунан чыккан могу токоштор. Жеттинан байбедим деп коет илгери кыргыздар ушу токочко да аябай маани берген да. Кандай иш баштаса биринчи 7 токоч жасап, ошо 7 токоч менен ишим илгерилесин деген тилек менен ушул ишти баштачып келген бул эжебиз да ошо биздин ишибиз илгерилеп кетсин, дагы алга жылалы деген ниетте ушул токочтордун алып келип мына силерге тартуулап атат. Ушул токочтор эсенбеженин колунан чыкты. Бул нан, дандыр нандар Гүлпана сеники? Клара садыгы деп. Кларанын Клара. Ушу бул дандарда ошо Кларанын колунан чыккан экен, могу булочкалар ушу Кларанын колунан чыкты, могу болобо кошуп ошо Клара азыр калгысыбызда келет. Ошол кызыбыздын колунан чыкты. Тамга кеткенбиз, могу эмечи? Тамга кошкондо аябай жакшы болот экен. Ичсеңиздер дагы Могу чалап, тамакта. бул дагы илгерки ата-энелер ишип чалап түз менен эсип туруп, анан азыркы вариантында бул ак сууга аралашылып даярдалган чалак экен. Келиңиздер, ооз тийиңиздер ушу. Чалап деп айтылат. Эмнетиле мундир ичип келишкен ата-бабаларыбыз. Азыркы жаңы эме менен, жаңы сүзмө. Свежий. Jarmadan beriniz bu kişiye. Bu jarmanız demne ak jarmadan ne? Ayran. Yok jarma. Akşak jarmadan. Göcemez mi? Göjö bir jakta turат. Göcemez.